Сөз мага келип жеттир. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, Каркырада эски Мончодо окуп жаткан балдардын тагдырына көңүл бурууга чакырамын. Мен өзүм Түп районуна барып, ошол мектептерди кыдырганда, ал жерде Санташ айыл өкмөтүнүн Асылбаев атындагы орто мектеби бар. Мындан 40 жыл мурун 78-жылы курулган, андан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өтө элек. Бүгүнкү күндө авариялык абалда. Мектептин айланасындагы айылдардын аралыгы алыс болгондуктан балдар 3-5 километр аралыктан келип окуп жатышат. Кыш мезгили оор, ал жерде абдан оор. Андан сырткары Санташ айыл өкмөтүнүн Каркырада 15 километр алыс болгондуктан ал жерде башталгыч класстын окуучулары Мончодо окушат да. Элестетсеңиз, Мончо, мурдагы Мончо жанында ФАП, ошол эле коңшу бөлмөдө. 16 бала окуйт, окуу кааналарынын жоктугунан байланыштуу 1-2 класс бириккен. 3-4 класстын окуучулары бирге окууга мажбур да. Кыш мезгили оор болгондуктан кабинеттер жылыбайт. Мектептин бир тарабында, мен жана эле айттым, ФАП жайгашкан. Аталган айылда кыш мезгили 6-7 айга чейин созулат. Кар калың түшөт. Ошого көңүл буруш керек. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, мына бардык депутаттар ошол мектеп, авариялык мектептерди, кошумча имараттарды бардыгы көтөрүп жатышат бүгүн. Негизинен президент өзү дагы Жети Өгүз районуна барганда өлкөдө 198 авариялык мектеп бар экенин, анын ичинде Ысык Көл облусунда 24 авариялык мектеп киргенин, ремонт болоорун айтты. Бул жакшы мындай жөрөлгө. Андан сырткары мына коррупциялык эсепке түшкөн акчанын, каражаттардын эсебинен дагы мына Бишкекте, Чүй облусунда кошумча имараттар курула баштады. Жаңы министрге биз кайрылабыз, ушул депутаттар, парламент өз ишин баштап жатып, иретке келтирип алыш керек. Мына Айнур Алмазбековна айтты, Калдарбек Шакирович айтты. Негизинен биз бул маселени дайыма көтөрүп келебиз. Иретке келтириш керек. 70% бүткөн мектептерди, авариялык мектептерди биринчи кезекте бүтүрүү керек. Ошонун ачык тизмеси керек. Ошол тизме бузулбаш керек. Бул жерден бир объектти курабыз, бул жерден башка объектти деп. Ош шаарында дагы мына абал өтө оор. Өтө оор, мектептер жетишпей, бир класста 60. Бардык жерде ошондой. Мына Каркыраны мен өзгөчө айтып атам, себеби дегенде Мончодо көрүп, жанында ФАП болуп атканын көрүп, аябай жүрөгүң чыдабайт. Биринчи кезекте авариялык мектептер, менин кабарым бар, Дүйнөлүк банктан дагы ушундай каражат түшкөн өкмөткө. Авариялык мектептерди бекемдөө боюнча. Ал боюнча дагы маалыматты тезирээк берип коюңуздар. Министр бул жака келгенде биринчи кезекте мектептер боюнча отчетун берсин. Башка өлкөгө каражат издөө, башка жактан каражат издөө, ГЧП бардык жакты карап чыгышыбыз керек. Себеби дегенде эми биз каттарга көмүлүп эле жатабыз баарыбызчы. Бул жерде мектеп керек, бул жерде авариялык абалда деп. Эми анын баарын чечиш керек. Рахмат.